Урматтуу группа мүчөлөрү, эжекелер, окуучулар, кыздар, сиңдилер жана менден улуулар балким бардыр. Мен силерге өзүмдүн жашоомдогу тажрыйбамдан айтып коеюн. Болгон талантыңарды силер көркөм окуй билесиңерби, шаар окуй билесиңерби, же бир чыгарма жазасыңарбы, же болбосо кайсы бир жерде чыгып сүйлөйсүңөрбү бир жакшы нерселерди, тарбия жөнүндө, өзүңөрдүн башыңардан өткөн үлгүлүү окуя жөнүндө, ушулардын баардыгы силерге бир күн керек болот. Мен азыр өзүм жөнүндө дагы айтып беремин. Азыр болсо биздин убакта мисалы үчүн мындай шарт жок болчу, медиа жок эле. Баракка жазып, кийинчерээк кол машинкалар болчу эле. Ошол машинкаларга жазып, бир тамга бузулса, 10 баракты оңдоонго туура келген учурлар болгон. Көздүн майын кетирип, көп эмгек жазып койгон экенбиз. Буюрса өзүрүн көрүп атамын. Мен өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтайын. Эми билгениңер бар, билбегениңер бар, мен бирок мактанбайын. Ошол кылган эмгектеримди окуучу кезимден баштап, студент кезимде дагы, мугалим болуп иштеп жаткан чакта дагы, андан кийин мамлекеттик кызматта иштеп жаткан чакта дагы мен ушундай үзгүлтүксүз, тынымсыз эмгек кылып келип, мына 2 жыл болду, буюрса эң чоң даража билим берүү системасындагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген наамды алдым. Биздин райондо, мисалы мен өзү Аксы районунда айтсам, 20 эмгек сиңирген мугалим болсо, анын ичинде мен дагы бармын. Мен Кудайга шүгүр деп тагдырыма аябай ыраазымын. Мунун баардыгын мен ойлоймун. Кичине кезимден баштап эле мага эч ким айтпаган, мага мындай азыркыдай Мырзабай кайдай кылып эч ким жол көрсөткөн эмес. Өзүмдүн ар жагымдан, зээндүүлүгүмдөн ошондой иштерди жасап, баардыгын жыйнап кое берген экенмин. Керек учурда ошолорду көрсөтүп, тактап, анан кийин баардык документтерди юридикалык жактан, нотариус жактан бекитилип, анан кийин президенттин колуна барып, президент кол коюп, андан кийин президент мага ошол сыйлыкты берди да. Мен өзүмдүн тагдырыман айтайын. Менин атам Жанузаков Шакы деген болгон. Ал билесиңер, атам 14 жылкы да. Ал мезгилде дагы тамга тааныгандар аз болгон, жазгандар аз болгон. Ошентсе дагы мен атаман калган бул талант деп ойлоймун. Жана кенинен калган белек деп ойлоймун, менин ырыскым деп ойлоймун. Ошо атам бардык ушундай газеталарга, журналдарга жакшы жаңылыктарды, айрым учурда бир өзүнүн чыгармаларын жаза коюп, элдин тагдырын, элдин тарыхын изилдей коюп, ушундай жөндөмүдүү киши болгон. Мен ошол атамдан өткөн дагы мага бир жакшы талант деп ойлойм. Бирок ошондой эле таштап койбостон аракетим менен үзгүлтүксүз жазып келдим. Мына азыр мен жакында 5-китебим чыкты. Дагы бир китебим редакцияда турат. Буюрса ал дагы бир айларга жетпей чыгат. Мугалимдерден сурасаңар, мугалимдерге таркатылды. 300 тиражда келди эле. Азыр жетпей калып, мугалимдер дагы сурашып атат. Буюрса дагы заказ кылдым. Демек, ал мугалимдерге абдан керектүү, окутуу, тарбиялоо ишинде. Ошондуктан мен сыймыктанамын. Мен ошо наамды алып алдым, мага башка эмненин кереги бар эле дебестен, ушу аркамда бир из калсын, элге пайдам тийсин, мугалимдерге, окуучуларга, өлкөбүзгө, мына республиканын мектептерине да суранышып, ошол жака таратып атышат деген ойдо жүрөмүн да. Ал эми силер кыздар жашсыңар. Азыртан өзүңөргө база түзгүлө. Мен силерге чоң айта турган насаатым жана кеңешим да. Азыртан жасагыла. Азыртан оюңарга бир жакшы чыгарма келсе ошону жазып, же болбосо эл арасында жакшы эмнеңерди, талантыңарды көрсөтсөңөр, ошону жазып, же болбосо досторуңардын арасында айылда бир жакшы маарекелерди уюштура койсоңор, ошону дагы өзүңөргө, азыр бузо телефон бар,
эч жака чуркабайсыңар. Биз убагында концерт уюштурсак, ким музыка тартып берет, ким микрофон коюп берет, ким кайерге стол коюп берет деп чуркап жүрүп уюштурчубуз да. Азыр болсо мына баардыгы бар. Телефонго тартып коесуң, ал сага өмүр бою фонд болуп калат. Ошону гана мына федерацияга жөнөтүп турсаңар, федерациядан силерде баалоолор болот. Анын үчүн сый аласыңар.